Өзбекстандан келген атайын делегация Кыргыз кадасы менен тосуп алынды. Бул эки элдин ортосундагы мамиленин бекемдигин, ынтымакчылыктын бийиктигин билдирет. Келген конокторду президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү да кабыл алып, достук мамилелердин акыркы 3 жыл аралыгында эң бийик чекке жеткендиги менен куттуктап, абалдан дини дили бир элдин азыркы учурдагы саясий, экономикалык маданий алакасына токтолду. Акыркы жылдары өлкө башчылары Садыр Нуркожоев Жапаров жана Шавкат Миромонович Мирзиёевдин жетекчилигинин алдында эки өлкөнүн достук байланыштары жаңы деңгээлге чыкты. Мында чек ара базаларын такталып, Жалал Абад областынын аймагында Бегават жана Кеңсай көзөмөл өткөрүү пункттары ачылды. Ошол эле учурда калктын социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык жаңы багытка кеңейди. Жалал Абад облусу Өзбекстан Республикасынын бир катар аймактары менен чектешет. Ортодогу алакаларды бекемдөө, соода-садык, карым-катышты жакшыртуу үчүн көрмө бекеттеринин ачылуусу да мамилелердин бекемдөөлүүсүн шарттады. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деген мындай макал бар да. Ошон үчүн бул баягы элдердин арасында эмес, бул мамлекеттер арасында дагы коңшу мамлекеттер менен абдан жакшы бир достук мамиледе жашаган жакшы да. Ошонун негизинде бул 3-чү жылкы саамалык иш-чара болуп атат. Себеби дегенде Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы чек ара 3 жыл мурун толук такталып бүтүп, эки президенттин ушу мамилесин мындан ары эки мамлекетти, эки элдин достугун улантуу максатында ушундай социалдык маанидеги иш-чаралар башталган. Кыргызстанда жашаган башка улуттарга болгонсуй мамиле коңшуларда да бар. Өзбекстанда кыргыздардын бүгүн жашаш шарты өтө жогору деңгээлде. Өзбекстан бүгүнгү 300 миңден артык кыргыздар Анжан, Фергана, Наманган, Жизак, Сырдарья, Ташкент облустарында жашайт. Биздер жашаш өтө жогору деңгээлде. Бизге президенттик жагынан ар дайым көңүл бурулуп келип атат. Бардык шарттар жаратылган. Элбетте мектеп бар кыргыз тилде. Иш-чаранын экинчи бөлүгү Барып атындагы драм театрында улантылды. Мында Жалал Абадтык таланттардын жана келген коноктордун өз бийлери тартууланды. Бир тууган элдердин бекем достугун жана маданий алакасын бекемдеген иш-чара болду. Келечекте достук жана коомчулук мамилени чыңдоо багытында биргелешкен жөрүлгө мындан ары да улантылары айтылат. Гүлзина Мөндөгө, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.